Саламатсыздарбы, урматтуу ТМЖ Медиа телеканалынын көрүүчүлөрү, Медиа Facebook баракчасынын катталуучулары. Азыр Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын алдында турабыз. Мында номер 3 Ломоносов мектебинде мугалимдер нааразычылык билдирүү үчүн чыгышкан. Эмне көйгөйлөрдү айтышат, эмне маселе болууда, өздөрүнөн угуп, сурап билип көрөлү. Эжекилер, саламатсыздарбы? Дагы бир жолу бизге айтып кетсеңиздер, эмне маселе менен келдиңиздер, мында эмне көйгөйлөрдү айтканы келдиңиздер? Сиз баштай берсеңиз болот. Биздин маселебиз мындай болду. Бүгүн бизде мектепке жаңы директорду шайлаганы Гаранодон представитель. Эжеке, мындай туруп алалычы, эжекелер баары көрүнүш үчүн. Бүгүн биздин мектепке Гаранодон жаңы директорду шайлаганга представитель барды. Ал директор конкурстан биринчиликти алган экен. Бирок Саматовот берип, директор өз ордунда калдым. Ал Саматовот берди деп бизге айтып барган. Анан бүгүн ошону представление кылганы барыптыр. Анан биз актовый залда мына с утра системий мектептебиз, бардыгыбыз отурдук, күттүк. Майли келсе көрөлү дедик. Анан келди, бирок бизге мына Гаранодон барган Абдыкалык Файзилаевич салам деле берген жок, эчтеке кылган жок. Ушундай барып эле турду. Анан үчөө кирди, Венера Загитовна, Абдыкалык Файзилаевич, анан кийин жанагы жаңы директор барды. Анан директорубуз мындай жерде турду. Директор анча-мынча калоон айтып, буларга сөз берди. Бир сүйлөм менен директордун приказын окуду. Биз стоя турдук, отурган жокпуз актовый залда. Анан кийин болду, ошо менен эле унчукпай чыгып кетти. Чыгып кеткенде анан биз дагы эч кимден сөз чыккан жок, унчукпай түштүк дагы. Биринчи этажга түшкөндө алдыман ак жолуп чыгып калдым. Агай дедим, бул кыздын Саматовот бергени чынбы дедим. Десем, ооба деди. Анда неге азыр келди, мурда эле директор боло албай беле десем, Саматовотту министр кабыл албай коюптур. Кайрадан буну приказ чыгарып директор кылды деди. Дегенде мен айттым. Министр приказа не обсуждается, а выполняется, хорошо дедим. Десем айтты. Эй, сен анау 45-нчи мектептин мугалимине окшоп сүйлөйсүң да. Сен кандай сүйлөп атасың? Кыштактын мугалими кыштакча сүйлөп атасың деди. Мени ушул жерде ушумление прав болду да. Мага ушуга ак жолуп жооп берсин. Оскорбление болду. Ушумление прав болду. Мен бир суроо, простой суроо бергенге мен акым жокпу? Мен ушунча мектепте 42 жыл иштеп, мен бир суроо бергенге эмне үчүн акым болбойт? Мен ашыкча суроо берген жокмун да, мен нормальный жакшына суроо бердим. Ошо суроома жөн эле жооп бербейби? Ошол боюнча мен деле унчукпай эле калдым дагы, бурулуп калдым, ага кетип баратып. Мына кыштактын мугалими кыштакча жооп суроо берет деп кетип баратат. Мына ушул мугалимдердин бардыгы укту. И директордун кабинетиндегилердин бардыгы укту. Ана мен айттым, агай сиз бул кылганыңыз туура эмес да дедим. Бул биринчиси эмес дедим. Сиз дедим, мурда дагы дедим, мэриянын залына дедим, адам толбой калганда Ломоносов мектебинен дедим, окуучулары менен коллективи келсин дегениңизде, мен ушул аксакал башым менен кыздар, мен барайын, ким барат мен менен деп эки эжекени алып алып, 2 класста алып барып биз актовый залды толтурганы барганбыз. Барганыбызда айтат, сен мынан теп келатасың, көчөдө келаткансып, палан айылдын көчөлөрүндө келатасың дейт. Мен айттым, агай, мен сиздин столуңузду толтурганы келатам. Мен бул жерге ойноп келаткан жокмун деп ошондо да айткан. Бул биринчисиби? Азыркысы экинчиси болуп атат. Мен азыр давлениям көтөрүлүп кетти. Өзүм давлениям көтөрбөш үчүн, өзүмдү көңүлүм ушундай көтөрүп жүрүш үчүн мен өзүмдү өзүм алаксытып жүрөм. Өзүмдүн көңүлүмө өзүм көтөрөм, бирөө көтөрө албайт. Бул биринчиси эмес, бул экинчиси болду. Даже Гаранонун аппаратында дагы бир адам бар, үстүнөн арыз жазганмын. Менин арызымды канааттандырбай коюшкан. Мен ошол арызымды дагы көтөрөм. Бул жерде мен жаңы директор болбой калсын, мынандай болсун деген менин сөзүм жок. Мен өзүмдүн укугумду коргогону келдим. И мыналар мага свидетель болгону келишти. Бардыгы көрүп турушту. Ааламга жол айылдан башталат дейт. Не, айылдагылар адам эмеспи? 45-нчи мектептеги мугалимдер адам эмеспи? Эмне гимназиянын мектебинин адамдары адам, анан башка мектептер адам эмеспи? Биз 45-нчи мектепте да барып текшеребиз. Кандай мугалимдер иштейт? Мага окшогон айылдан келгени барбы, жокпу же жалаң бардыгы городской мугалимдерби? Городской мугалим дагы ошоло, министр дагы, ошол жерде президент, депутаттар дагы бардыгы айылдан барган. Ахматбек Келдибеков ошол жерге айылдан барган. Исмаил Исаков Чоңалайдан барган. Кантип эле ушул айылдан чыккандар ушул нерсени бул мен предметим боюнча алдыма ат салдырбайм деп жүрөм. Чыксын мен алдыма. Эми мен азыр давлениям көтөрүлүп, азыр аябай жаман болуп атам. Эртең мен ушул жатып кала турган болсом,
полный ушу киши мен үчүн жооп берет. Ушул мына сүйлөп билесиздер дагы. Мен ал кишинин ушул жерде Гарано Санта Юсуповна бир чара көрүшүн колду. Хорошо, эжеке аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Мадина Жаркановна Эркулова. Ага, коммуналдык мектебинде англис тили мугалими. Кошумчалай турганда, да, конечно, можно. Ага, химичке. Бир эки сөз айтып коюп атканым, бул жашоо өзгөрүп атат, глобалдашуу болуп атат, реформа болуп атат. Биз реформаны кош колдоп атабыз. Реформалардын баардыгын туура көрүп атабыз. Реформаны колубуздан келишинче алып кетип атабыз. Жаңы чыккан жарлыкка ар бир сабагыбызда элементтерине кошуп реформаны колдоп атабыз да. Анан эми бул тест жүргүзүлдү, тест бешене базар экен, болуптур, туура болду, туура эмеспи? Тесттин жыйынтыгын жөнүндө даже айтпай атабыз бизчи. Эми Гарано тарабынан мугалим директор келсе, макул, ал директор келгенден кийин, ал директорду бизге представлять этти, макул деп эле чыгып кетип аткандан кийин, бул жерде билим берүү башкармалыгынын өкүлүнүн жөнөкөй мугалимдерге болгон мамилеси жөнүндө сөз болуп атат. Эч бир реформа өзүнүн натыйжасына жетпейт. Биз миңдеген жарлыктарды чыгарайлы, биз миңдеген китептерди чыгарайлы, мугалимдерди күндө тренингтерге апарайлы, мугалимдерди оңдойлу, ата-энеге сүйлөйлү, башка кылайлы. Бирок эгерде билим берүү башкармалыгынын, министрликтин өкүлдөрү өздөрү өзгөрбөсө, бул жерде биздин реформабыздын эч кандай натыйжасы болбойт. Мына биз Акжоловдун мындай мамилеси биринчи жолу көрүп аткан жокпуз. Буга чейин да болуп келген үчүн бүгүнкү күнү шишип кеткендей болуп калды да. 1-сентябрь күнү билим берүү башкармалыгынын өкүлү катары бизге мектепке барган, ошол жерде стол коюп бердик, ошол жерде отурду. Ошончо келген ата-энеге, ошончо келген балага, ошончо келген мугалимге бирөөз куттуктоо сөз айтып койгонго жараган жок. Ошол жердеги бой тойгон бала, ар кимдин баласы биринчи жолу 1-класска барат. Бир ата-энелер бар, ошол жерде үмүт менен барган, өздөрүнүн аркасына видео камералар жетелеп барып ушундай эле дегени бар. Бирок ошолорду да сыйлабайбыз. Буга чейинки болуп келген иштердин бардыгынын натыйжасы бүгүн ушундай болуп чыгып калды. Вот это вот наш учитель, классный руководитель. Ее ученик взял золотой сертификат в этом году. Мог бы он спокойно с нами поговорить. Когда бы он ни пришел, он с нами разговаривает, как феодал. И знаете, воспитанный человек – это прежде всего самый важный, самый нужный гражданин страны. Мы требуем, чтобы с вами работали достойные, воспитанные люди. И тем более он мужчина. Он пришел в коллектив, где женщины. Он должен себя вести как настоящий джигит. Пожалуйста, подумайте. Спасибо. Бирөө сөз менен эртеден кечке аябай ызылдагандарды да токтотуп, ата-энелерди да токтотуп ошол жерде турдук. Агай, жөн эле сиздин жүзүңүздү, Гаранонун жүзүн представить этип баргандан кийин простой вопрос простого учителя просто ответить келсе болот да. Бардыгынан үстүн 45-чи мектептин мугалимдерине окшоп сүйлөйсүң да. 45-чи мектепке эртең биз коллективине барабыз. Коллективине барып карайбыз. Кандай мугалимдер иштейт экен, биздин ошо шаарда 45-чи мектепте көрөлүчү. Раз агай до такой степени 45-чи мектептин мугалимдери теңелбегиле. Аларда мындай мугалимдер иштейт десе биз барып көрөбүз. Бул биринчи вопрос эжеке. Экинчи нерсе. Бул эжеке мына эжеке аксакал эжеке. Аксакал болсо дагы, жаш болсо дагы биздин бир дагы кызматкерибизди ошол мектепте Гаранонун бир представители барып үстүнөн ошентип шылдыңдаган акысы барбы? Мен силерге чындыгында өзүм ыраазычылыгымды билдирем. Эмне дегенде бул биздин директорубуз Гүлнур Абыловна ал жерде 10 жылдан ашык иштеп калды. Бирок ал жерде салымы аябай чоң да. Ата-энелер менен да жакшы иштеди. Сиздер менен да, коллектив менен да жакшы иштеди. Ушул малга чейин эми эч кандай замечание болгон эмес. Биз мындай педагогдор менен сыймыктанабыз. Чындыгын айтканда мен сиздерди азыр түшүнүп турам. Ушул энедей эле болуп калган ал эжекебиз силерге. Ушундай директорду грамотный, тажрыйбалуу, өзүнүн ишин билген, ана жана силерди айтып атпайсыңарбы? Ошондой качестволорго ээ болгон мугалим кетип атканына силердин эмес, менин деле ичим ачып атат. Бирок эжекенин шансы бар. Дагы бир жолу конкурска катышат. Мен ойлойм, ошол жерде дагы биз ким экендигибизди дагы бир жолу айтабыз. Анан эми мен силерге дагы бир жолу ыраазычылыгымды билдиргеним, ушуну силер түшүнүк менен мага неме кылып атасыңар да. Кечеден бери ата-энелер келип атат, ушул эле коллектив келип атат.
бирок түшүндүргөндөн кийин булар унчукпаса мейли эжеке чындыгында эле сиз туура айтып атасыз, биз эжекебиз, биз мугалимдербиз, биз интеллигенциябыз, биз мынтип чыга турган болсок бизди көргөн балдар кандай болот эле, биз өзүбүз ичибизден аябай жаман болуп атабыз. Бирок эми конкурс биз достойно жеңишибиз керек, достойно жеңилишибиз керек деген сөздү сиздер мага айтып кеттиңиздер, туурабы? Мен аябай ыраазы болдум. Бирок чындыгында эле мына биздин адисибиз жанакындай баары өзүн терс жагынан көрсөткөнүнө бул деген азыр мен өзүм да уялып турам. Мына биздин өзүбүздүн адистерибиз, биз баардыгыбыз ушуга аябай уялып атабыз да. Мен азыр силердин алдыңарда туруп, силерге убада берем, чара сөзсүз көрүлөт. Анан эми азыр мен мындай чара көрөм деп сиздерге айта албайм. Мен ойлойм, силер ушуга ыраазы эле болуп каласыздар. Мен Акжол Абдыкалык Пайдалаевичмин, Ошарлык билим берүү башкарманын баш кадисимин. Кечеги болгон окуя боюнча мен сиздерге ушул өзүмдүн оюмду билдирип коеюн туура таптым. Анткени мен кечээ ушул Ошарлык билим берүү башкарманын башчысы Алмат Асантай Юсуповнун тапшырмасы боюнча ушул башкармалыктын жетектөөчү адиси кадрлар боюнча көз барып, ушул жаңы директорду, мына директордун ордуна отуруп, буйрук менен тааныштырып коюу миссиясы тапшырылды. Бардым, барсам директор бар экен, менен саламдашып, анан келген максатыбызды айттык. Анан сабак бүтүп, аяктап, балдар кетип аткан экен, ошолорду кетирип, мугалимдер бошогучан бүтүп турдук. Анан залга чогулушту. Мен Ошарлык билим берүү башкармалыгынын ушул жаңы директор дайындоо боюнча буйругу менен тааныштырдым. Ага чейин директорго сөз бердим. Директор биздин келген максатыбызды айтып, анан ошол конкурстун негизинде келип, ушул тааныштырып аткан жерде кыскача баяндама бергенден кийин ошол буйрукту окудум кыргызча. Алмат Динара дегенибиз сынакта жогорку балл алган үчүн анан ошол директор болуп дайындалган башкармалыктын кезектеги буйругу менен окуп тааныштырдым. Бирок бул жерде белгилеп кетүүчү нерсе, мен ал коллегаларымды түшүнөм, барганда булар какой-то башкача көрүндү. Эмнеге дегенде саламдашып, аларды жаңы окуу жылы менен куттуктадым. Негедир отурушпай тик туруп алышты. Анан мен эмнеге мындай болуп атат экен, отуруп алсын, биз отурбай бугабыз иштеп. Анан макулдук буйрукту окудум. Салтанат бүттү. Анан аларга дагы ийгилик каалап жаңы окуу жылында. Анан кийин жакшы иштешкиле. Бул мектеп престижный мектеп чындап. Бул мектептен жакшы ийгиликтер жаралай берсин деп коюп чыгып келдик. Анан чыгып, жаңы болгон директордун кабинетине киргизип коелу деп баратканда ушул жердеги 2-3 эжекебиз нааразычылыгын билдирди да. Что ал жерде мындай башкача сөздөр айтылып, болуштан себебин сурасам, Кандай сөздөр айтылганын айта аласызбы тактап? Ызылдашты мен эсимде калган ошол саматвод деген бар эле дейт. Саматвод деген сөз баягы мурдагы директор өтүп, жок, мен болбойм ал жерге, ушул директор боло берсин дегендей да. Аны мен укканым жок. Анан эми мен мындай да, бул мамлекеттик президентибиздин, министрибиздин жанагы комиссиянын чечими да туура, ошол чыккан чечимдин негизинде чыккан буйрукту гана тааныштыруу миссиясы менен баргам. Анан ал жерде дагы мен мамлекеттик кызматкер болгондон мыйзам чегинде ушул процедураны аткарыш менин боюна тапшырганда мен ошону аткардым. Мен башкармалыкта иштегенмин, мен дагы ушул 40 жылдан ашып калдым. Мен ушул катардагы мугалимден ушул орун басарга чейин жеткенмин. Азыркы күндө баш кадис катары мен коллегаларымды сыйлайм албетте. Мамлекеттин ишке айттым. Ал жерде эжекенин ушул аксакал эжекең жана эжеке айтып аткан талабы ушул мага сыйлык бербейсиңер дейт. Сыйлыкты биз бербейбиз. Ар бир кызматкердин өзүнүн функционалдык милдети бар. Ал менин функционалдык милдетиме кирбейт. Эжеке сиз аны министрлик тапшырат. Же болбосо башкармалыктын башчысы бар, өзүңүздүн оюңузду айтыңыз дедим. Анан ал жерде бир сөз болот, кышлакы деп сөйлөдүк. Мен эч качан кышлакы дебейм. Мен өзүм кыштактын кадрымын, кыштактан чыккан баламын. Азыр деле кыштакта жашайм. Мен салыштырдым, мындай ойлогула, бул мектеп престижный. Биз көзгө сүртө турган, бетке тута турган, олимпиадада окуунун отличниктери чыккан мектепте. Анан мен ушул 45-чи мектепти мисал келтиргем, булар алыс турат да бизден. Ошол мектептеги да мугалимдер ушул азыр конкурс болуп атканын, азыркы шартта директор кандай назначение болуп атканын билесиңер да. Ушундай эле түшүнгүлө, силер деген алдыңкы мугалимсиздер деген сөздү булар тескери түшүнүп атыптыр. Мен ушинтип эле айтам, мен бул жерде актанган жерим жок. Мен болгондой эле айтам. Анткени айтып атпайбы, мен кыштактын кадрымын, кыштактан чыкканмын, азыр деле кыштакта жашайм. Анан эми булар менин жеке пикирим ушул туура эмес түшүнүп алышыптыр. Анан бүгүн
бул 1,5 саат. Алар кече мугалимдер мынтип айтышты да, 45 мектепке бизге тең айтып атат, алардын эмне экенин депчи. Ал боюнча эмнени айтат элеңиз? Айтып атпайм, ошол алар ошондой кетир түшүнүп атат. Мен айтып атам. 45 мектеп деп салыштырганыңызга айтып кетсеңиз. 45 мектеп деген бизден алыста турат да. Алыста турат. Анан мен булар борбордо турат да, туура. Мэриянын жанында, башкармалыкка жакын. Бул мектептердин, бул мугалимдер уже бул нерсени тур кабыл алгыла да, бул мамлекеттик иш деген нерсени булар кыштактык деди бизде деп тетир ойдо түшүнүп алышты. Эфирдин звукун текшерип коюшпу? Анан комментарийге жазышат Facebook'та. ушул жерде айтып кете турган нерсе эмне дейбиз? Мен коллегаларымды колдойм. Анткени мен да ошо кыштактан чыкканмын. Алардын эмгегин деле баалайм. Булар мен айтам, ушу туура эмес кабыл алып алышты. Туура эмес түшүнүп алышты. Анан азыр 1,5 сааттай болуп калды. Почти мен барып келдим. Мектепке барып келиңиз, мугалимдер менен жолугуп келиңизби? Ошого барайын жолуккан барсам бүгүн сабак бүтүп калган экен. 1,5 сааттай болгондо калды. 1 сааттын тегере болуп калды. Барып директоруна кирдим. Кече укканым жок. Кече мен ушул боюнча бир ишим бар эле кеттик. Дайже мен бул тополоңду укканым жок. Түнкү саат 12'de уктум үйгө барып. Мен үйгө 12'de бардым. Биз ушул болот деп ойлогонум да жок. Анан түшүмө да келбеди. Анан айттым директорго, мен келдим, ушундай түшүнбөстүктөр болуп кетти. Мен ушул коллегаларыма айтып коеюн деп келдим десем, тигечеке ооруп келбей калды ишке. Бирежекебиз завуч эжеке ушул жерде жүргөн экен, окуучулар менен саламдашып койду. А берки калган эжекелер жок экен, сабак бүтүп калды, азыр эч ким жок деди. Мен директорго кирип, оюмду айттым. Директор да айтты, бул сиздин айткан сөзүңүздү булар башкача түшүнө алган окшойт деп эле кабыл алды. Түшүнүктүү. Неме алда кадамыңыз кандай болот? Балки мектептин эмгек жамааты менен кайрадан да барып кечирим сурайсызбы же түшүндүрүүсүн айтасызбы? Кечеги эми тилекке каршы короткийден деп коебуз го, кыска. Кээ мектептер окубайт, кээ мектептер жанагы перегрузный мектептер окуйт да. Бизде да жумуш күн эмес. Мен ошондой болсо дагы мен азыр милдетим, аларды сыйлайм, кесиптештерим. Мен бир барып коеюн деген ойдо бардым. Мен айтып койгум келди. Анан эми эртең базар күнү, дүйшөмбү күнү жолу эме кылып коюшкан, мен милдеттимин дагы, кудуретим да жетет. Болгон туура маалыматты жеткирейин. Анан дагы бир белгилеп кетчү нерсе, бул мугалимдерге мен личный кегим жок. Бул мугалимдерге эми ачык айтканда буга чейин бул мугалимдердин үстүнөн бир нече жолу арыздар түшкөн. Ошо эжекелердин арасында. Эмне боюнча? Отеллерден түшкөн арыздар бар. Башка арыздар бар. Ошолор каралган. Анын учурунда мен коллега катары көрүп, эми мугалимдердин эмгегин баалаган адам бар, баалабаган адам бар деп буларды коллега катары түшүнүп болду. Аларды учурунда колдоп жүрдүм. Анан эмнегедир кече тескери кабыл алган, мен деле түшүнбөй калдым да. Булар менен душман болбосом, булар менен бирдекиде бир айтышпасам. Ал мугалимдер неме деп айтып атышат да, кечеги эле күнкү эмес, ал буга чейин деле бизге орой мамиле жасап келген депчи. Мен милдетим ушундай да, мен милдетим мына основной милдетим балдардын жанагы ата-энелер менен иштөө, учетто турган балдар, милиция, прокуратура менен иштешет, азыр балдардын тартиби бузулуп атпайбы, кыйын болот. Ошол таризде бул эжекелердин үстүнөн арыз түшкөн учурунда бирден экиден аларга чара колдонбойбуз. Ошондо дагы мен кой биздин коллегалар мугалимдердин эмгеги ошондой оор, бирде бааланат, бирде бааланбайт деген ойдо учурунда аларды мен да колдоп келгем. Ал факт деп текшерсе да болот. Анан эми мен ушул бирдекени белгилеп кетип келет. Мен таң калганым ушу 40 жыл иштесем, 40 жылдан бери менин үстүнөн бирде арыз түшкөн эмес. Мындай окуя биринчи жолу болот. Мен да таң калып атам да. Ошон үчүн да силерге өзүмдүн оюмду айтып коюм, туура таптым. Анан мен буйруса эсен болсок, понедельник бул коллектив менен дагы бир белгилеп кетчү жерсе, мен мына сентябрдан бери куратор болуп калдым. Мага чейин 3 жыл, 5 жыл ушул мектепте куратор болуп жүргөм. Бул жерде коллективди жакшы билем. Анан мен мындай туура кабыл алат деп ойлогонум жок. Алардан интеллигент мага окшогон, мен туура эле түшүнөт дедим. Аларда личный немем жок, счетум жок, башкам жок. Мен болгон талапты кылам. Өзүм любойно сурасаң, мен талапчан кишимин. Мен өзүмдүн милдетим гана аткарып атам. Үйрөнүп бир чекке битекесине асынып, битекесине эме кылганга укугум да жок. Түшүнүктүү, рахмат ага. Өзүңүз да тааныштырып коесузбу? Мен Акжолов Абдыкалык Файзулдаевич, Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башкарчысы.